Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кудай таалам барыңыздарга ынтымак берсин, ийгилик берсин, үй бүлөңөргө ынтымак берсин. Тууган уруңар менен, бир туугандарыңар менен, классташ досторуңар менен ден соолукта ушул мамлекетте өнүп өскөн, гүлдөп өскөн мамлекетке жашашыбызга Кудайым насип кылсын. Бир туугандар, Кудайым буйрса ошондой чоң ийгиликтерге баратабыз, чоң жетишкендиктерге баратабыз, чоң өзгөрүүлөргө баратабыз бир туугандар. Ошол өзгөрүүнү көрүнүп калды, уже көзүбүзгө көрүнүп калды. Тиги Садыр Нуркожоевичти чыкканда эл көрүп, сүйүнүп, Садыр Нуркожоевичтин жүзүн көргөнгө эле сүйүнүп, мондай элдер өзгөрүү келатат, жаңылануу келатат деп тим эле майрам болуп атат айылдардачы. Майрам болуп атат. Мына айылдан балдарды чалып, жөн эле келген акчаларыңа ыраазыбыз бар, акча пакчаң менен бир жерге кирип кет деп ачык эле элдер ушинтип кууп ийип атыптыр айылдарга барсачы. Баягыдай ойлошкондо 1000 сомдон 1,5 сомдон сатып алабыз депчи. Анан бир туугандар, ошол могу мен жанымда отурган мырза Жакшылык деген бир тууганым, ушул бала ошол транспорт боюнча иштерди уюштурат. Жакшылык, өзүң тааныштырып, телефон номериңди айтып. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушу шайлоо өнөктүгү аяктап баратат. Ушу кээ бир адамдар өзүлөрүнүн кичим экенине жете албай калып атат. Карап көрсөңүздөр, кээ биринин акча жагынан шарты жок болуп калып атат. Анан ошолорго ушу кээ бир байкелер айтып атат да, ушу биз шайлоого барат элек, шайлоого барганда ушу шайлай албай калып атабыз, кантебиз деп атат да. Эми ошолор айылына барыш керек болуп калып атат да, бир жерденчи пропискасы бир жерде жок болуп калып атат. Ошондуктан ушу авто айдоочу байкелер, таксисттер ушу номерге чалып коюңуздар. Если по пути ала кетем десеңиздер, 0707 96 01 29 ушуга чалсаңыздар, анан силерге кете турчу кишилерди кошуп беребиз. По пути болсо ошолорду ала кетиңиздер. WhatsApp номериң барбы ушунда? Ушунда WhatsApp номер. Кайра кайталап койчу номерин. 0707 96 01 29. Мына бир туугандар, ушул номерге чалып, ушул бир тууган менен кабарлашып, ушул иштерди уюштуруп эле. Ушул иштерди уюштуруп, Таласка, Баткенге, Ошко, Жалал Абадка, Нарынга, каяка дагы чыкса, 7 дубанга ким 9-у 10-у кете турган болсо, ушул номерге WhatsAppка жөнөтө берсеңер, анан биз мындай же Facebook'тан кылалы. Facebook'тан жакшы го дейм, Facebook'тан. Facebook'тан кылбайлыкпы? Facebook'тан Бакай Кашкарбаев деп эметсеңер, же Садыр Жапаровдун группаларына чыгып чыкса бүт. WhatsApp'тан да, Facebook'тан да экөөнөн тең, тыталы баарысынан теңчи бир туугандар. Давайте ушундай жол кирени уюштуруп эле баарыбыз тең. Жана барып келген бир туугандарга мына жеңилирээк болсун. Мисалы үчүн Бишкектен кетти Баткенгечи. Же болсо Нарынга чыкты, же көлгө чыкты. Менде 2 орун бар. Могу номерде саат мончода мондай чыгам десе, тарс тияктан экөө отурду да кетти. Айылда пропискасы бар. Бирок барып отурганда паспортуңарды көргөзүп, анан прописка менен кетесиңер. Мындай болбойт деп койсуң. Баарын мыйзам чегинде кылалы деп койсуң. Бирок ошайын билинет да, бак чортомандар мына келет. Вокзалдагы жана водительдерге кайрылып кетебиз. Ошолор дагы колдоо көргөзгүлө бир туугандар. Ошол күнү кичине скидка кылып, эметем деп, жардам берем десе, ошонун баарысына кол кабыш кылалы. Биздин байланыш телефондорду дагы бир жолу кайталап кой. 0707 96 01 29. Ушу номерге кабарлашып, ушундай киши ала кетет элем дегендер болсо, ушуга чалып же WhatsApp'тан жазып коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Бүт 7 дубан боюнча куратор болосуң, Болду бир туугандар, сүйлөштүк.